отур. Тип жананын шам чырагы 24-бөлүм. Эгерде менин ичимде болсоңор, менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо, эмне кааласаңар да сурагыла, силерге берилет. Жакан 15:7. Арадан бир нече ай өттү. Эдуард үчүн көп жыл өткөндөй болуп кетти. Мариядан атасы каза болгондугу жөнүндө кат келген. Байкуш атасы көп жылдан бери кыйнаган оорудан, жөтөлдөн кутулуптур. Мариянын каты менен кошо эле Гольбрук мырзадан да кат келиптир. Ал атасынын кантип өлгөнү тууралуу кенен кесир жазып жибериптир. Эдуард жүрөгү эңсеген нерсени издей, катка шаша буша бир сыйра көз жүгүртүп чыкты да, өзү күткөн нерсени каттын аягынан тапты. Айланайын балам, мен сага атаңдын керезин айтышым керек. Өлөрүнө 1 саат калганда ал мага мындай деп айтты. Типке кат жазып жибергилечи. Кудай анын сыйынууларын угуп, мени тозоктон куткарып алды. Мен аны аспандан күтөм, жана ал башкаларды алып барарына ишенем. Эдуард, сенин атаң азыр куткаруучусу мен асманда экенине мен толук ишенем. Мен сага бир аятты эскертким келет. Теңир менин үнүмдү, жалынган сыйынымды укканына кубанам. Ушул сөздөрдү окугандан кийин Эдуарддын көз жашы кубанычтан чыккан көз жашка айланды. Минтурн мырза жана анын уулу ар бири өзүнчө кайрат айтышты. Эмне үчүн сизге кабар айттырышкан жок? Деп сурады Минтурн мырза. Менин атам күтүлбөгөн жерден эле каза болуптур. Жана апам дагы менин жолго акчам жок деп ойлоптур. Акча деген дагы сөзбү? Каражат жагына мен сизге жардам берет болчумун да. Эдуард Гольбрук мырзанын катын Алекске көрсөтүп, атама топурак сала албай калганыма өмүр бою өкүнөм, деди. Жок досум, антип айтпаңыз. Сиз атаңызды асмандан көргөндө, ага топурак салбай калганыңызга эч өкүнбөйсүз. Ал учурда Боб келип, Минтурндун дүкөнүнө ишке орношконуна бир топ болуп калган. Эдуард Бобтун жакшы жүрүш турушуна таң калып эле жатты. Ал оңолоюн деп катуу чечим кабыл алган окшойт. Бирок Бобтун келиши Эдуардка көп сыноолорду алып келди. Маселен, өзүнүн Тип деген эски атын угуу ал үчүн ушунчалык жагымсыз болчу. Тип деген ат Минтурн мырзанын соода үйүнүн кызматкери, жекшембилик мектептин мугалими болгон, кечкисин алгебра менен латын тилин үйрөнүү менен алек болгон зыңкыйган жигитке эмес, бирөө бир нерсе берип коер бекен деп керээли кечке көчөдө тентип, ар кандай жаман иштердин ичинен чыгып жүргөн баягы самтыраган балага тиешелүү деп ойлочу. Бирок Боб Тернердин мындай аки-чүкү менен иши жок. Ал Эдуарддын азыркы абалы жана жакшы кийими үчүн аны урматтаса дагы, аны мурункудай эле Тип деп чакыра берчү. Ошондуктан анын атын чогуу иштешкендердин баары билип калган. Бир күнү кечинде китепканага кирип келе жатып, Эдуард Алекске: "Ал бир адепке үйрөнсө жакшы болор эле", деп айтып жиберди. "Ким?" деп сурап калды Алекс, анын үтүрөйгөн түрүн көрүп. Тип күлүп жиберди. "Бул туура эмес экенин билем, бирок мен буга көңүл кош боло албайм. Бобтун ушундай жаман адаты бар да, толтура киши турганына карабай, мен бир керең өңдөнүп, кыскартылган атымды кыйкырат дейсиң. Мен бул атты жаман көрөрүмдү ал кантип түшүнбөйт билбейм. Сизге бул атты ким койгон? Менин карындашым койсо керек эле. Анын тили жаңы чыкканда менин атымды айта албай ушинтип айткан го. Кандай болбосун бул ат мага таптакыр жакпайт. Сиздин чарчап калган иниңиз дагы сизди Тип дечү эле." "Ооба", деп Тип жумшара түштү. "Ал сүйлөй алчу эмес, менин атым деле айта алчу. Билесизби, Эдуард, мен сиздин ордуңузда болсом, ошо чарчап калган наристе айткан атты жаман көрмөк эмесмин. Атаңыз дагы сизди Тип дечү эле." Эдуард унчуккан жок. Алекс сөзүн улантты. "Мен дагы эки нерсени айткым келет. Биринчиден, эгер сиз Бобко чындап эле жакшылык кааласаңыз, анда сиз Бобтун мындан жаман кылыктарын да көтөрүшүңүз керек. Экинчиден, Эдуард, Бобтун чын аты ким?" Эдуард кызарып кетти. Жылмайды да анан каткырып жиберди. "Мен аны Роберт деп калсам, ага кызыктай болмок болуш керек." Ошондон тартып бул тууралуу сөз козголгон жок. Бир нече күндөн кийин Эдуард дүкөндө кармалып калып, Боб менен жалгыз калды. Боб терезенин капкагын түшүрүп жаткан. "Тип, менин сенден бир чоң өтүнүчүм бар", деди Боб. "Бүгүн сенин мугалимиң ооруп жатпайбы? Ошондуктан силердин сабагыңар деле болбойт болуш керек. Меникине келбейсиңби? Бүгүн баары тең театрга барганы жатышат. Мен жалгыз аябай зеригем го." "Жок", деди Эдуард кесе. "Мен бара албайм." "Тим эле болбой калдың го, Типлеби?" деп кыйкырып жиберди Боб. "Мен сени ушунчалык текебер деп ойлогон эмесмин. Менин келгениме канча ай болду.
Сен болсо мен жашаган жерге бир жолу да басып барып койгон жоксуң. Сен эски досуңдан уялып жатат окшойсуң. Бирок бул жакка келгенден бери мен жаман иш кыла элекмин. Эгерде сен бай үйдө жашап, жакшы кийим кийгениңе манчыркап, ошон үчүн мени жаман көрүп жаткан болсоң, анда сен деле болбогон бала экенсиң. Сен эмне эле болбогон кепти сүйлөп жатасың? Алекс деле күн сайын сүйлөшүп жаткан баланы мен кантип жаман көрмөк элем? Бирок Боб, мен сага бүгүн да башка күнү да келе албайм. Мен күн сайын саат 8:30 бир иш кылам деп койгом. Убакыт болуп калды окшойт, мен кетишим керек. Боб аны кызга карап калды. Тип, мен сага окшогон адамды эч качан көргөн эмесмин. Сен сабагыңды айтып жатасыңбы? Жок, сабагымды эмес. Анда мен сен менен барып сага жардам бере албаймынбы? Тип макул болду. Ооба, сенин жардамың мага аябай тиймек. Эдуард, сен кандай иш экенин айтсаң, мен сага жан дилим менен дайыма жардам берүүгө убада берем. Убада бересиңби? Убада берем. Сен билесиң да, Тип, мен сөзүмө турам. Макул, анда мен сага айтам. Алар дүкөндү жаап сыртка чогуу чыгышты. Мен күн сайын саат 8:30 бөлмөмө кирип, Кудай сага оңолгонго калбоо берип, машаякчы болуп калсын деп ага чын жүрөгүмдөн сыйынам. Боб эч нерсе деген жок. Ал Эдуард менен баратты. Эшикке жеткенде гана, Тип, сенин кылганың туура эмес, деди. Эмнеси? Сен мага мен аткара албай турган нерсени убада кылууга мажбурлап койдуң. Сен машаякчы болууну каалабайсыңбы? Мен бул тууралуу ойлонгон эмесмин деп айта албайм. Бирок ар бир адам муктаж болгондой эле мага дагы дос жана насаатчы керек. Эмне үчүн сен Кудайга кайрылгың келбейт? Сен Кудай сага кайрылганга мага калбоо бер деп сурансаң болот да. Сен сыйналасың да. Сен мага убада бербедиңби? Боб Эдуардтын артынан анын жакшы жасалган бөлмөсүнө кирди. Эдуард газды күйгүзгүчөктү, ал анын бөлмөсүнө суктанып бышкырып жиберди. Сен тим эле Принцте жашайсың го? Деди ал эмеректерге көз жүгүртү. Ооба, аның чын, деди Тип анан мындай деп кошумчалады. Боб, саат 8:30 болуп калды. Макул, деди Боб жайдары. Бирок мага эмне кылышты түшүндүрүп койчу. Мен үчүн бул таптакыр түшүнүксүз. Мен тизелеп туруп сен үчүн сыйынам. Сен дагы так эле ошондой кыласың. Эдуард керебеттин жанына келип тизеледи. Боб оңтойсуздана досун туурады. Кудай Типтин оозуна сөздөрдү өзү салып жатты. Анткени Боб көзүнүн жашын тыя албай бир нече жолу жеңи менен сүрттү. Ал өмүрүндө биринчи жолу өзү үчүн сыйынган сыйынууну укту. Боб ушул эстен кеткизгечти өмүр бою унуткан жок. Алекс ушул күнү ооруп жаткан, бирок эки уландын бир азга керек этүүсүн каалаган эле. Анын абалы начар болсо дагы Боб менен сүйлөшүү үчүн түзүлгөн ыңгайлуу учурду текке кетиргиси келген жок. Боб Алекс менен жарым сааттай сүйлөшүп отурду. Аны менен сүйлөшүү ага аябай жагып калды. Ал Алекстин тез келип тур деген чакырыгын жан дили менен кабыл алды. Ушул күндөн тартып ал 8:30 Эдуардтын бөлмөсүнүн жанынан өтүп баратканда, анын сыйынуусуна жолдо болбош үчүн бутунун учу менен акырын өтүп кетчү. Ал Алекс дагы ал үчүн тынымсыз сыйынып жатканын капысынан билип калды. Бара-бара анын дагы сыйынууга болгон калоосу ойгонуп, достору суранып жүргөн нерсени өзү дагы алгысы келип калды. Эдуард болсо, эмне кааласаңар да сурагыла, силерге берилет деген сонун убаданы жана бул убаданын аткарылышынын шарты болгон эгерде менин ичимде болсоңор дегени да эстен чыгарбай жүрдү. Мен сиз үчүн бир жакшы иш кылгым келет, деди Боб бир жолу Эдуард менен чогуу Алекстин керебеттин жанында отуруп. Алекс катуу ооруп жаткан эле. Сиздин колуңуздан келе турган бир нерсе бар. Сиз ошону аткарсаңыз, мага эң чоң кубаныч тартууламаксыз. Мен үчүн андан ашкан кубаныч болмок эмес. Ал эмне? Деп сурап калды Боб шашыла. Сиз Исага кайрылсаңыз, мен абдан кубанмакмын. Боб унчукпай калды. Анын жүзү олуттуу боло түштү. Мен ага кайрылмакмын, бирок кантип кайрылышты билбейм. Эгер мен сизге кантип кайрылыштын жолун айтып берсем, сиз кайрылмак белеңиз. Ооба, айтыңызчы, тизелеңиз да, Теңирге жүрөгүңүздү бергиңиз келгенин, жана ага толук баш ие турганыңызды айтыңыз. Боб олку-солку болуп, ичинде күрөш жүрүп жатты. Акыры тизеледи да бир азга унчукпай калды. Бобтун сыйынуусунан кийин Алекс менен Эдуардтын чын жүрөктөн чыккан сыйынуусу болду. Акырында Алекс толкундаган үнү менен мындай деп кошумчалады. Сүйүктүү куткаруучум, сага өзүң тапшырган ушул жанды дагы каның менен жууп, асмандагы шаарга даярда. Биз сенин убадаларыңа жана сенин ишенимдүүлүгүңө ишенип сенден суранабыз. Кубанычы койнуна батпаган Боб
Үйүнө кеткенден 1 сааттан кийин Алекс Эдвардтан: "Сиздин атаңыз каза болгондо пастор сизге кайсы аятты жазып жиберди эле?" деп сурап калды. "Теңир менин үнүмдү, жалынган союнумду укканына кубанам" деп жооп берди Эдвард, Теңирге чын жүрөгүнөн ыраазы болуп.